Урматтуу интернет колдонуучу кыргыз мекендештер, баарыңыздар менен амандашып алайын. Сак саламат, оорубай сыркабай, жаман нерседен алыс болуп жүрөсүздөрбү деги. Эми мен анча нерселерди интернет аркылуу жайылтып, кичине болсо дагы өзүмдүн оюмду айтып, өзүмдүн көз карашымды айтып келатам. Мен же бир депутат же болбосо бир госслужбада иштеген адам эмесмин. Мен жөнөкөй гана ушу кыргызмын. Анан мен бүгүнкү кайрылып атканымдын себеби мындай. Мындан 2 күн мурун бир адам кейите турган жаман бир окуяга күбө болдум. Ошол жумушка эрте кетем, эрте туруп, ошо адаттагыдай эле эрте туруп кетип, ошол жерден чыгып, ошо жумушка жетип автобустан түшүп, анан ошо подземка бар, ошо подземкадан чыгып барып, ошол бир гипермаркетте иштейм. Өзүм жөнүндө да кыскача айтсам, жумушум ошол гипермаркетте, ошол жерде повар болуп иштейм. Анан ошол жумушума жетип, ошол гипермаркетке жакындап калсам, ошол бирөө аркамдан байке деген бир үн чыкты. Анан мындай эле карап эметсем, аркамдан бир кыргыздын эле кызы келатат. Анан эми эртең менен таңкы саат ошол 7 болоюн деп калган го, ошо 6:50 ушундай болуп калган. Менин себеби жумушум таңкы 7-де башталат. Ошо 7-де мен уже жумушта болуп калышым керек. Ошо 6:40, 6:50-де ошо жумушка жетип калам да негизи. Анан токтоп, эмне болду карындаш, муга атам десем, мен убактыңызды албаймбы, бир нерсе айтсам болобу деп калды. Анан кыздын мындай сырткы көрүнүшү, көз карашынан мен аябай кыйналып, ушунчалык бир нерседен коркуп турганын сездим. Айта бер дедим. Саатымды карасам, уже кечигип атам, бирок ал кыздын сөзүн укпай кетип калганга уже жүрөгүм ага жол берген жок. Анан сиз азыр жумушка келатасызбы деди. Жумушка келатам. Айта бер деп, анан ошол тиги кыздын эмне болгонун уктум. Сөз башынан болсун. Анын айтымы боюнча бул кыз Москвага келет. Москвага ошо бир туугандарынын бир тааныштары ушундай, мындай айтканда через Москвага келип, ал жерден ошо бирөөлөр ошол тааныштары жумуш таап беребиз деп убада берген экен. Тилекке каршы алар ошо жумуш таап бере албай, ошол бир айдан ашык болдум дейт Москвада. Андан дагы ал жерде бирөөлөр менен мындай связь кылып, мындай айтканда жумуш издеген да. Эми бул кызга убада берген адам айткан жумушуна киргизе алган эмес, кандайдыр бир себептерден улам ал жумуш болбой калган. Ошого байланыштуу кыз өзүнүн аракети менен жумуш издеп, өз аракет кылып, анан бирөөлөр бул Питерге жөнөтөт. Ушундай адам бар, ошол тосуп алат. Анан ушун жумуш бар экен деп. Анан эми ал кыз талаага биринчи жолу чыгып атса, эч нерсени көрбөсө, ал кыз жада калса, могу Бишкекке да келип көрбөптүр. Эми ал кыздын жерлигин, аты жөнүн айтпай эле коеюн. Анан мындай нерселер көп эле болуп атат, болуш керек. Буга чейин канчалаган мындай нерселер болуп келди. Көмүскөдө калганы канча, ачыкка чыгып эл билгени канча. Анан бул кыз Санкт-Петербургка келет, баягы адамдар тосуп алып, анан өзүбүздүн эле кыргыз күйөөсү менен аялы 2 адам тосуп алат бул кызды. Тосуп, анан квартирасына жаткырат. Бир күн жаткырып, анан эртеси ошо таң эртелеп бир жака алып барат, ушул жерде иштейсиң деп. Бир дача курулуп атат экен кыздын айтуусу боюнча. Шаарды дагы атын билбейт экен, ушу Санкт-Петербургдон алысыраак чеке жагында экен да, менин түшүнүгүм боюнчачы. Анан ал жерде кыргыз улутундагы адамдар жок экен, бүт башка улуттун адамдары, тажиктер, өзбектер экен. Анан жанагы жаш кызды тиги алып барган өзүбүздүн кыргыз, грубо айтканда өзүбүздүн эле көк мээ, жанагы андайларды продажный шкура дейт. Андайды кыргыз деп айтканга да болбойт. Себеби өзүбүздүн жаш кыргыздын кыздарын ушинтип башка улуттун адамдарына салып берип кор кылганы бул акмакчылык.
кызды таштайт ал жерге, ушул жерде иштейсиң деп. Өздөрү келе берет. Ал кыскасы баягы жерге эмне жумуш? Тамак жасап бербейт. Аларга ушундай айтканда тамак жасап берип, мындай повар дейбизби, кыскасы ушундай. Аларга баягы тамагын даярлап берип, ушундай кылып бериш керек экен. Анан бир бөлмө көрсөтөт. Бул жаткан бөлмөгө күндөзү келип тийишип, тажиктер дейт, келип тийишет, неме кылышат дейт. Бирөөсү атамдай эле киши дейт, мен сени алам, тигинде мындай, мен сага телефон алып берем, телефонуң эски экен, мен сага койчу, мен сага дейт айфон алып берем, мен сага сонун жанагыдай алтындарды алып берем, мага тий деп, мындай айтканда ачык эле айтыптыр. Эми ал тажик мындай өзбек тилинде сүйлөп ошентиптир. Эми себеби кыз орусчаны өтө эле жакшы сүйлөй албайт экен. Эми баарыбыз эле бул жерге Россияга келгенде орусчаны сүйлөп, баягы орус болуп кеткен жерибиз жок. Баарыбыз эле орусчаны билбей эле келгенбиз. Айрыкча айыл жериндегилер да. Эми шаар жериндегилерди айткан жокмун. Ким орус класста окуган болсо, эми өзүнүн оюн кеңири түшүндүрүп мындай баарлаша алат орус тилинде. Ошол анан ошондой нерсе боло берди дейт. Ошондон улам кыз ал жерден кетүүгө мажбур болот. Күндө келип тийишет дейт. Мен сени зордоп коем дейт. Керек болсо өлтүрүп, ошо токойго көмүп койсом да эч бир кыргыз келип таба албайт сени. Кыргыздын кыздары ушундай деп акыркы күндөрү уже угрожать этип коркута баштады дейт. Уже коркконумдан анан түнү бир маалда качып чыгып кеттим дейт ал жерденчи. Качып каяка кеткенимди өзүм да билбейм дейт. Ошол келетканда бирок ал кыздын бир эстеп калуу сезимдери жакшы экен. Ошо бир жеңил машинада келгенбиз дейт. Ошол эстеп ошо менен эми баягы коркуп калганда, бул шок болуп калган байкуш дейт. Бештерин деле көбүн алган эмес, ушу эптеп баягы кийинип эле ушу качып анан бир жерге келип жөө кете бериптир бул кыйла элечи. Анан бир газель баягы неме кылдым дейт. Ал көрсө ошол жанагы орус улутундагы водитель экен. Коркуп эмне болду деп кыздан сураган. Анан бул эми орусчаны билбегендиктен бул баарын түшүндүрүп бере алган эмес, эптеп айтыптыр шаарга кетишим керек деп. Анан ошол келип анан жанагы биздин жанагы Купчина деген метро ошол жерге алып келип таштап коет. Ошондон кийин анан мага жолугуп аткан кези. Эми бул кыз кайра обратно Москвага кетиш керек экен. Эми сөздүн кыскасын айтканда кичине акча керек болгон экен бул кызгачы. Анан колумдан келгенин эми канча билет канча турат билбейм. Колумдан келген жардам ушу 1000 рубльге жетпеген акчаны бердим. Эми кыздын акыбалын жанагы нерсени уккандан кийин кыздын немеси мен аябай жүрөгүмдү оорутtu да. Муну кыргызмын деген эркек эле эмес, аял киши деле буга ойлонот, бир жүрөгү сыгылат болуш керек деп ойлойм. Мен сөзүмдүн эң негизгиси ушундай нерселерди токтотсок, эми алып келип башка эми муну сатып ийген, мындай айткандачы, эмне кетип калган кыз ал жерде 5 күн жашаптыр, өзү жалгыз, бир кыргыз жок дейт, бир кыргыз жок, жалаң ушу өзбек тажиктин арасында. Ошентип жанагынтип зордойбуз, анан өлтүрөбүз дегенден кыз коркуп качып кеткен. Анан эми кыргыздын эркекмин дегендер ушундай нерселерди кичине көзөмөлдөп койсок, мурда ушундайлар болчу эле, демек азыр деле болуп атат го дейм. Алып келип сатып ийип, таштап атып, ушундай кидала кылып, иштетип акчасын бербей коюп дегенде мен деле ошого кабылганмын. Иштетип өзүбүздүн эле кыргыздар ошол эми жер тоголок дейт, баягы эки тоо көрүшпөйт, эки адам көрүшөт дегенде, эртеби кечпи мен алар менен көрүшөм. Эми аты жөнүн кайсы жерлик экенин айтышым деле шарт эмес. Балким ушу видео аркылуу көрүп калаттыр. Эгер мени таанып аткан болсоң, мен атым Ильяс Жалалаттан болом. Эртеби кечпи баягы эки адам көрүшөт дегенде, эгер көрүшө турган болсок, жаман эле болосуңар. Так что Кудайга шүгүр, сак саламатмын, менин иштерим баары жакшы. Тирик жүрөм. Эми ушул моменттен пайдаланып, ошол мени кидала кылгандарга дагы кайрылгым келди. Эми бул нерсеге 10 жыл болуп кеткен. Ошондуктан булнай окуя эч кимдин башына түшпөсүн. Кызыңарды Россияга жөнөтпөгүлө, деги эле башка өлкөгө чыгарбагыла мекендештер. Мен сиздерден суранып өтүнүп кетет элем. Муну аалымдар деле айтып атат. Мына мисалы Мыктыбек Арсанбек, Чубак ажы ушулар айтып келатат, кыз баланы чыгарбагыла деп. Мейли эрге тийсин, эрге тигенден кааласа айга учуп кетсин.
Ошондуктан бир эркектер кайтегер болбойбу. Эркек деген бир атыбыз, ар бир эркек өзүнүн карындашын, эжесине мындай бир аяр мамиле кылса, менин болгон бир эле карындашым бар, ал турмушка чыккан, Кудайга шүгүр. Ошо турмушка чыгып өзүнүн оокатын кылып атканына шүгүр. Эми башка эркектерге айтып кетет элем да, ошо эркекмин деп көкүрөк каккан анча мынча мен билген эркектер бар. Өздөрү башка бирөөлөрдү мындай сындап, мындай башка неме кылаардан мурда ошо өзүңөрдүн карындашыңарды, эжеңерди дагы карап койсоңор, жанагыдай акыбалда калып башка улуттардын арасында кор болбосун, кызыңарды колдон келсе бойдок